Бешиликтен беш тапан, атабыз болгон Рахман. Менет кылган биз үчүн, унутпайбыз эч качан. Бешиликтен беш тапан, атабыз болгон Рахман. Менет кылган биз үчүн, унутпайбыз эч качан. Атасынан баласы чыккан тапан. Биз беш тапан, биз бешөөбүз беш жактан. Биз беш тапан, бул тапан аксы жактан. Биз беш тапан, биз бешөөбүз беш жактан. Биз беш тапан, бул тапан алай куудан. Бешиликтен беш тапан, бекерчиге тар заман. Балык менен чындыкты жашырбастан бетке айткан. Бешиликтен беш тапан, бекерчиге тар заман. Балык менен чындыкты жашырбастан бетке айткан. Атасынан баласы чыккан тапан. Биз беш тапан, биз бешөөбүз беш жактан. Биз беш тапан, бул тапан токтогулдан. Биз беш тапан, биз бешөөбүз беш жактан. Биз беш тапан, бул дагы токтогулдан. Бешиликтен беш тапан, алдаганга зор заман. Бийлик үчүн билгизбей, жакын досун дос саткан. Бешиликтен беш тапан, алдаганга зор заман. Бийлик үчүн билгизбей, жакын досун дос саткан. Атасынан баласы чыккан тапан. Биз беш тапан, биз бешөөбүз беш жактан. Биз беш тапан, бул тапан кара суудан. Биз беш тапан, биз бешөөбүз беш жактан. Биз беш тапан, бул тапан баткен жактан. Рахмат. Ассаламу алейкум. Өзгөлөрдөн өзгөчө, башкалардан башкача мүнөзү бар Ак Калпакчан кыргыз элинин урпактары бүгүнкү 20 жылдык керемет кечке куш келипсиздер. Рахмат. Эң чоң белек эмне деселе көбү алтын, күмүш айтат. Жок тугандар. Эң чоң белек ал эмес, эң чоң белек бул бирөөгө арнаган убакытың. Ушул таланттарга 20 жыл болуп калыптыр деп алтындай убакытты садака чаап келген кадамыңыздарга жараткан жакшылык берип, чапкан колдорго береке берген болсун. Кош келипсиздер агайындар. Рахмат. Эми жигиттер ар бирибиз бирден саламдашып олтурбайлычы. Эми саламдашсак деле ушу силерге окшоп эле саламдашабыз да. Келгиле бүгүнкү концертим мындай алпарчусын шайлап койбойлубу? Ошондо жакшы болот го деп ойлойм да. Ким болот алпарчу? Ким ылайык? Туура айтасың, ошондой алпарчу шайлап алалы бирөө. Ким кандидатурасын коет алпарчуга? Да койгула. Коетсаңар жигиттер. Мен силерге таң калып атам, ошо 20 жылда ушунчалык өзгөрүп кетет деп ойлоп атам мен силер. Неге? Буга чейин беш тапандын концертин мен эле алып барып жүргөн, бардыгы эле көрүп жүргөн, мен катада эле кетирген эмесмин. Неге тееп атасыңар жөндөн жөн эле? Союз. Биз жаңыланып атабыз, жаң Кыргызстан азыр, билесиңби? Анан кетишке эле ушу алып бара өрөйдүп атышат элдерде. Ошон үчүн давай мындай, эми билесиңер тугандар, беш тапан кудулдартуу неге көп жылдар бою чачырабадык? Себеби бизде бир эң чоң Кудайдан берилген жакшы сыпатыбыз бар, ынтымактуубуз. Бардык нерсени отуруп түз чечебиз.
12 өлчөп аяштар айткан жерден кесебиз, Кыскасы көз тийбесин, ошон үчүн азыр парламенттик башкаруу биздики. Мындай кылалы, кимибиз кандидатурабызды коелу, өткөн болсо ошо алып барсын. Жок, мындай кылайлы. Алып баруучулукка жигиттерден кимиси койсо койсун, балдардан шайлайбыз. Кимге голос көп болсо, алып барат. Мен кандидатурамды коем. Адаттагыдай эле мен койдум. Сен коесуң, сен тажабай коюп келатасың, коесуң. Мен жизнь тажабайм, мен общий башкармай сайын. Мен дагы койдум мына. Мен деле коеюнчу. Койсок болот, баарыбыздан койсок болот. Мен койдум мисалы. Мен деле койдум. Сен чакш. Мен деле койдум анда. Мен деле коем, а бизди ким шайлайт ушинтип баарыбыз коебыз. Мындай кылалы, мындай бириксек болот, коалиция түзсөк болот да мындай. Коалиция түзсөк болот. Болот. Мен мындай кылайын, Анда мен Ильяс менен өзүңөр жакшы билесиңер, ортодо 5 жылдык тынык болду. Ошондо Ильяс менен чогуу иштешип калдым. Экөөбүз чогуу жүрдүк. Канча жылдагы чогуу жүрөбүз мына. Экөөбүз жүргөнүбүз менен ортодо бала болгон жок десең. Оем экөөңөрдүн сортуңар бирдей болот ба? Каныңардын группасы бирдей чыгып болот. Багып алсак деле болчу да экен. Жок. Анан эми мен Ильястын кызыкчылыгы үчүн мен кандидатурамды алдым дагы Ильяска голосду бердим. Болот, ошончо болот. Ошончо болот. Эки арык бириге калды го. Анда эле биз да бириктик. Мага кошулду. Мага голосун бересиң. Океге голосун бердим мен. Болду. Сен Бия эм уяткан, мен деле айылга деле кенен барып, кенен басып жүрбөсөм болбойт го. Сени колдобосом айылдаштар деле бир топ кылчу да. Мен деле кандидатурамды алып сени колдодум анда. Рахмат. 2 голос болду. 2 голос. Батыр сен айт. Болем. Талтайбайтчы, талтайбачы эле. Ильяс, мени жаман көрбө. Мен Бокенин кызыкчылыгы үчүн алдым. Мына. Мына 3 голос менен Болсунбек Стакеев бүгүнкү концерттин алып баруучусу болуп шайланды. Кандай болгон күндө деле сен бирөө, давай, куттуктагыла, давай, болду. Тез. Рахмат. Чап, мына, куттуктайбыз. Кутбасын. Силердин жардамыңар менен жалгыздараак бак болбойт, конечно. Коя тургула болсун, коя тургула. Эми азыр Ильязда 1 голос, сенде 3 голос. Эми мен какындай төрөгө катары айтып коеюн. Агайдын баласы болгондугу үчүн. Мындай кылайлы, элге да салып көрөйлү. Эл кимге көбүрөөк кол чапса ошонуңар алып баргыла. Анан ким мындай кылайлы, коя тургула. Ар бириңердин платформаңарды угайлы. Ильястын платформасын угайлы. Концертти кандай алып барат? Анан кийин сеникин угайлы. Мен даярмын сразу. Ильяс, кел айтчы. Кандай платформа? Мен кандай кылмак элем? Бүгүн 20 жылдык концертте эми өзгөчө кылайын деп атайын программа жазып келгем. Мен программам боюнча кете турган болсо бүгүн концерт. Кудай буйрса, концерттин башталышында эле бир жетир айтыш керек да, жетир кетиш керек. Андан кийин бир сатира. Bir satira, бүттү. 2,5 saat. Меники наоборот тескери, каке. Мен азыр деген эл анчалык убакытка чыдап отура албайт. Эл деген тез болушун каалайт бардыгын. Меники наоборот тескери. Меники бир интермедия, бир пародия кылып, даже эл могу чылым чеккен эмес да, ажатканага коруңа убакыт болбой калыш керек адамдын. Мына Маладесе, алып барчу деген ушундай болуш керек. Так сүйлөйт экен. Тигинин кагаз жазып алып сүйлөп атат. Элдер зерип кетпей окуучаңдык. Мындай кылайлычы. Ильяс алып барсын дегендер кол чаап коюңуздарчы. Жалаң арык адамдар, Болсын алып барсын дегендер барбы? Жетин окпойм. Балды. Түшүндүм. Эми биздин шайлоо башка шайлоолордон айырмасы ачык өттү. Мына элдин колдоосу менен, Бештапандагы жигиттердин колдоосу менен элдер деле түшүнүп калды болуш керек. Эми жыйынтыгын окуп коелу. Бүгүнкү Бештапан кодулар тамаша тобунун концертин алып баруучусу Ильяс Иманалиев болду. Азыр ынтымактуубузду айтпадым, апай. Ошо ынтымактуу болуп эле Ильяс болду да. Кандай мен алда кетип аттым эле го. Жок, болсун. Жана компьютердун айтуусу боюнча сен алда кетип аткансың. Анан эми бизде мында кудулдардын группасы бар да. Кудулдардын группасынан чет жактагы жүргөн жоролордогу Алтынбектин, Тынар ака, Кубик акалардын голосу эми келди да, досум. Алар биздин Бештапандын ички ишине кандай аралашат, апа? Алар менен катташасыңбы? Атташасың?
Sen koyma. Boke bolsun. Hey. Мындай шалап эле, мындай эле моюнга эле алыш керек да сен. Bu eldim bari görüp attık apay. Эми сага жарашпайт. Эми Боке. килтейген алып баруучу сен кыймылдагы чакты концерт жүрбөй калат. Ага араны мындай ыкчам шап. Kayakta, bu jokçuluktun belgisi. Ama tokçuluktun belgisi. Боке. Азыр токчулуктун белгиси ишке жарабай атат. Sizler bir paslı. Боке, жыгылган күрөшкө тойбойт болбой. Алып барыш деген мына ушундай грамотный болуш керек. Кагазга жазып алып окуйт экен, Сен оозуңа келген дотто атасың. Бир нерсени айтып алсаң эмне болот? Кой. Вообще barın artıyınca. Barın. Afiris keskin. Afirisler. Алып бара бер. Мага бир 10 мүнөт кошуп коесуң, а? Эме, кыжалат болбой, алып бара бер Ильяс, эч кыжалат болбо досум. Мына элдин колдоосу менен Бештапанын жигиттеринин колдоосу менен сен өттүң досум. Рахмат. Илес, эч коркпо. Ооба. Тажрыйба бар, алып барып жүргөм. Ооба. Кыйналып келсең да чалып кой, бүттүрөбүз бия. Болду, сөз жок. Бештапан кодулдар. Болсунду колдогондор менин бетиме кантип карайсыңар эми? Мына эшикти карап аткандар болсунду колдогондордун билеттерин бир сыйра карап койгулачы кайра башынан. Арт жактан өткөрүлгүн, анан мени колдогондордун алдыга отургузгула. Деги эле бүгүнкү концертибизге болсунду колдоп келгендер бар. Каныбекти колдоп келгендер бар. Союзду колдоп келгендер. Ошону менен бирдикте мени, жигиттердин баарын колдоп келгендер бар. Жалпыңыздарды бүгүнкү Бештапан Кодулдар тамаша тоонун 20 жылдык концертине кош келипсиздер дейбиз. Рахмат. Эми 20 жыл бою жигиттер көпчүлүгү бардыгы эле сахнага сатирага басым жасап келген болсо, булардан бир аз мен өзгөчөлөнүп, ыр жагына басым жасап келдим. Эми сиздерди жигиттер сатирага даярданганга чейин ыр менен алаксытып турганга аракет кылам. Жана айтып өтүп кеткендей, 7 ыр, 1 сатира болот. Биринчи ырды баштайм азыр. Бул Молдокмат Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын үлүштүк курулуш программасынан батир алган. А бул болсо Каныбек башка курулуш компаниядан батир алган. Каныбек уста жалдаган. Ал үйүнүн кооз болушун жана батыраак бүтүшүн каалайт. Эртерээк бүтүрүп бергилем бул жерде. А Молдокмат уста жалдап убара болбой, ошол эле акчага бардык шарты бар, бүткөн даяр үй алган. Сиз дагы Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын үлүштүк курулуш программасынан батир алып, даяр үйдө жашаңыз. Маэстро, даярбызбы? Кеттик анда, биринчи музыкабыз кетти анда сиздер үчүн. Анча-мынча кол чаап коштоп турабыз, Сыноосу жалган дүйнөнүн, жаңылсаң жаман күйөсүң. Кош сүйүү түссө башыңа, айткыла кимин сүйөсүң. Уйкалайт эки тараптан, күйгүзөт жүрөк жарадан. Көңүлүн кыя албадым, биринен бирин кызганам. Билбеймин неге кызганам. Жыргалга баттымбы, жаштыкта шаштымбы, азгырган акылдан адашып калдымбы, же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы. Бул жалгандан бирисин кыялы бөлөк,
Birisi kızganıp жүрө, biriге албай оюбуз. Болдуго жолубуз бөлөк, болдуго жолубуз бөлөк. Жыргалга баттымбы, жаштыкта шаштымбы, азгырган акылдан адашып калдымбы, же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы. Бул жалганда жыргалга баттымбы, жаштыкта шаштымбы, азгырган акылдан адашып калдымбы, же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы. Жыргалга баттымбы, жаштыкта шаштымбы, азгырган акылдан адашып калдымбы, же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы. Бул жалганда рахмат. Биши кызыбызга кол чаппаңыздар. Рахмат.